Ассаламу алейкум, урматтуу заманбап мугалимдер, устаттар, окуучулар, студенттер, ата-энелер жана бардык билимге кызыккан жарандар. Бүгүн биз сиздер үчүн абдан бир кызыктуу видео сабакты даярдап жатабыз. Даярдап сиздерге жиберип коебуз. Мен Элдор Далиев. Биз сиздерге YouTube тармагында өзүбүздүн керектүү видео сабактарды чыгарып, сиздерге даярдап жатабыз. Эгерде Элдор Далиевди Facebook аркылуу дагы издесеңиз болот. Instagram жана YouTube Элдор Далиев деп жазып, каналыбыз жазылып, катталып койсоңуз, албетте сизге биз чыгарган видеолор эң биринчилерден болуп барат. Бүгүн биз сиздер үчүн сабагыңыз үчүн окуучуларга дагы, студенттерге дагы, ата-энелерге дагы бир сабак үчүн кыргыз тилинде жана орус тилинде кантип слайд-шоу, кантип презентация көчүрүп алууну үйрөнүп алабыз. Даяр болсоңуздар, анда биз баштайбыз. Алгач эмне кылабыз? Интернетти текшеребиз. Интернетти текшерип алабыз, кандай иштеп жатат. Андан кийин өзүбүздүн интернет браузер аркылуу интернетке кирүүнү баштайбыз. Биз Google Chrome'ду колдонобуз. Сизде Opera Mini, Яндекс браузерлери болушу мүмкүн. Google Chrome'го киребиз. Алгач мен сиздерге YouTube каналыбызды бир жолу көрсөтүп өтөйүн. YouTube каналыбыз. Биздин YouTube каналыбыз бул аталышы мына Элдор Далиев. Эң кызыктуу видеолорду сиздер үчүн чыгарып турабыз. Албетте жазылгандан кийин коңгуроону дагы басып койсоңуз, сизге эң биринчилерден болуп видео сабактар келет. Биз эмне кылабыз? Google Chrome'го кирип, мисал үчүн алгач сиз бир теманы тандап алышыңыз керек. Ошол тема боюнча презентация издеп көрөбүз. Биз азыр Чыңгыз Айтматов боюнча, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов боюнча кыргызча сабак үчүн дая презентация издөөнү үйрөнөбүз. Эмне кылабыз? Жазабыз. Чыңгыз Айтматов кыргызча презентация. Мисал үчүн мына. Эми биз ушул Чыңгыз Айтматов презентация кыргызча дегенге бир жолу басабыз мына. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Бул жерде Чыңгыз Айтматов темасында даярдалган презентациялар, слайд-шоулор чыкты. Сиз өзүңүзгө кайсы бири керек экендигин белгилеп, ошонусун скачат этип алсаңыз болот. Бул жерде орусча дагы, кыргызча дагы презентациялар чыкты. Биз алгач биринчи презентация на тему Чыңгыз Айтматов кылым адамы деген презентацияга кирип көрөйүк. Аны көчүрүп алабыз. Мына көрүшүңүз мүмкүн, бул Чыңгыз Айтматов кылым адамы деген темада презентация. Мына. Даярдаган авторго дагы ыраазычылык билдиребиз, себеби алар даярдап интернетке чыгарып коюшкан. Бул презентациялардан биз кеңири пайдалансак болот. 38 страница экен. Мына. Таанышып чыксак болот экен, мына. Көрдүңүзбү? Бул кыргыз тилинде даярдалган презентация. Сиз бул презентацияны окуп, үйрөнүп, сабагыңызда окуучуларга, студенттерге коюп берсеңиз болот. Андан кийин ата-эне болсоңуз, анда өзүңүз үйрөнүп, балаңызга кошумча маалымат үйрөтүп койсоңуз болот. Авторго ыраазычылык билдиребиз, ушул сайтка бул презентацияны жайгаштырып койгондугу үчүн. Кеңири колдонсок болот. Мына көрдүңүзбү? Абдан эң керектүү презентациялар. Эмне кылабыз? Бул презентацияны көчүрүп алуу үчүн скачать этишибиз керек. Бир жолу загрузить дегенди басабыз. Эгерде сизде регистрациядан өтүңүз деген болсо, артка кайтабыз. Артка кайтып, бул жердеги бул скачать деген астындагы мына скачать дегенди басабыз мына.
көрүп жатасызбы? Скачать. Бир жолу басабыз. Андан кийин сизде мы предлагаем, что вам понравилась эта презентация. Чтобы скачать ее, порекомендуйте, пожалуйста, эту презентацию своим друзьям. Бул жерде көчүрүп алуубуз үчүн бир социалдык тармак аркылуу биз бул презентацияны реклама кылышыбыз керек экен. Сиз дагы кайсы социалдык тармагыңыз ачык болсо, ошондо реклама кылып койсоңуз болот. Кааласаңыз Facebook, кааласаңыз Одноклассники. Биз азыр ВКонтактеде бир жолу басып, контактибиз ачык биздин. Ошол жерге пайдалуу презентация деп жазып, муну поделиться кылып коебуз. Мына эми биз көчүрүп алсак болот. Көрдүңүзбү? Мына скачать презентация деген эми бизге күйүп турат. Бир жолу басабыз. Аз гана күтөбүз. Андан кийин мына астында скачать презентацию дегенди бир жолу басабыз. Андан кийин бизге көчүрүлүүнү баштайт. Эми пожалуйста, докажите, что вы не робот. Бир жолу белгилеп коебуз. Мына эми кайрадан скачать презентацияны бир жолу бассак болот. Аз гана күтөбүз. Загрузка презентации начнется через 56 секунд. Себеби бул презентация абдан маанилүү жана керектүү болгондугу үчүн сайт ээлери ушундай кылып коюшкан. Көчүрүү татаалыраак болот. Ар бир адам дагы көчүрө албайт. Муну жакшы үйрөнүп, кийин көчүрүп алсаңыз болот. Бул көчүрүлгөнгө чейин мен азыр сизге орусча презентацияны кантип көчүрүүнү бир жолу көрсөтөм. Көчүрүлсө мына жерге загрузка болуп түшөт. Дагы бир мына вкладка ачып, презентация на тему Кыргызстан. Кыргызстан боюнча орусча презентация көчүрөбүз. Бир жолу басабыз. Моя родина Кыргызстан. Ушуну көчүрүп алайык бир жолу. Же болбосо, ушуну бир жолу басабыз. Аз гана күтөбүз. Мына моя родина Кыргызстан. Көрдүңүз, алгач муну көрөйүкчү, көчүрүлдү экен. Мына көрдүңүзбү? Чыңгыз Айтматов боюнча презентациясы мына көчүрүлүп жатат. Көчүрүлдү мына 4 мегабайт. Муну биз сол мышканын оң кнопкасын басып, показать папкени басып, мына кайерге түшкөнүн да көрсөк болот мына. Бир жолу ачып көрөйүк. Бул презентацияны. Мына көрдүңүзбү? Даяр пайдалуу презентация. Муну биз сабактарда колдонсок боло берет эми. Авторго ыраазычылык билдиребиз. Даяр презентация. Бул презентацияны жаап коебуз. Эми моя родина Кыргызстан. Же болбосо Республика Кыргызстан. Ушул презентацияга бир жолу басайык. Эми орусча презентацияны сиздерге көчүрүп көрсөтөбүз азыр. Мына көрүшүңүз мүмкүн. 13 мегабайт география предметине байланыштуу мына. Көрүп, өткөрүп, текшерип алсаңыз болот. Бул эски маалымат экен. Сиз өзүңүз кийин бул презентацияны өзгөртүп койсоңуз болот. Сүрөттө дагы, аталыштырды дагы. Калганына өзүңүз дизайн бересиз. Мисалы, биз азыр мына скачать үчүн бөлүм бар. Бир жолу басабыз. Көрдүңүзбү? Скачать болуп атат мына. Сиз бул презентацияны кийин оңдосоңуз болот өзүңүз. Жаңылыктарды кошуп, туура маалыматты алып. Бул презентацияда көчтү. Показать папке. Ачып, азыр сиздерге көрсөтөбүз бул презентацияны. Мына, көрдүңүзбү? Бул презентация дагы көчүрүлдү. Эми биз буга кошумча маалыматтарды кошуп, сабактарда колдонсок болот. Көрдүңүзбү? Авторго ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу мугалимдер, урматтуу устаттар, ата-энелер, бүгүн биз сиздер үчүн кантип сабак үчүн же болбосо өзүңүз үчүн кыргызча жана орусча презентацияларды, слайд шоулорду көчүрүп алууну үйрөндүк. Эгерде биздин видео сабак сиздерге пайдасы тийген болсо, албетте видеого лайк басып, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди жазып,
кандай видео сабактар керек жазып койсоңуз, биз албетте аталган темада видео сабактарды даярдоого аракет жасайбыз. Албетте биздин каналга жазылып, коңгуроону басып коюңуз. Эң керектүү видео сабактар биз чыгарган учурда сиздерге барып турат. Ошондуктан баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Кийинки видео сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Ийгилик, терең урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап мугалим академиясы командасы.